Ош облусунун Төлө Экөн ат майданында болуп өткөн Көкбөр оюнунда 40 миңден ашуун көрүүчүлөр катышкан. Буга Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери дагы 1000ден ашуун кызматкерлер тартылган. Мындан сырткары Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн жана Жалал Абад облусунун дагы келишкен. Ал эми ошол оюндун аягында көрүүчүлөр тарабынан ошол калыстарга бир аз нааразычылыгын билдирип, натыйжада ошол желим бөтөлкөлөрдү ыргытып, ошондо коомдук тартипти бузушкан. Бул боюнча ыкчам тергөө тобу түзүлүп, териштирүү иштери ошол заматта башталган. Ал эми ошол окуяга байланыштуу ооруканага кайрылган 7 жаран кайрылган, анын ичинен 1 кызматкер бар. Бүгүнкү күндө ошол коомдук коопсуздукту, коомдук тартипти бузган жана ошо чагымчылык аракеттер жасаган боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 25 жаран аныкталып, азыркы учурда алып келинди. Тергөөгө чейинки иштери жүрүп жатат.